Assalamu алейкум, баарыңыздарга кутмандуу күн. Каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен азыркы учурда аябай хит болуп жаткан тойлордо жана кечелерде жасалган пирамида нандын рецепти менен бөлүшөмүн. Андыктан видеону аягына чейин көрүүнү сунуштаймын. Бизге эң алгач жылуу суу жана эритилген сливочный масло, маргарин да колдонсоңуздар болот. Андан кийин 20% сметананы салып жакшылап аралаштырабыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин 1 чайный ложка сахар жана татымына жараша тузду кошуп, туз менен сахар эригенге чейин кайрадан аралаштырабыз. Алдын ала электен өткөн унга разыргычел 1 чайный ложка, анан 10 грамм дрожжду салып, жумшак кылып камырды жууруп баштайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй биздин камыр ушундай абалда болот. Жакшылап бийлейбиз, көбүрөөк бийлесеңиздер камырыңыздар дагы сонун болуп чыгат, наныңыздар дагы жумшак жана сиздер ойлогондой фигурага ээ болот. Камырдын бетин жакшылап салафан менен аба өтпөй тургандай кылып жабып, жылуу жерге 1 саатка тыныктырып коюп турабыз. Эң чоң нанды биз 600 грамм кылабыз. Андан кийин граммдарын азайтып кете беребиз. Бардыгын описанияга түшүнүктүү кылып жазып коемун. Ошол жерден карап жасай берсеңиздер болот. Нандын бетине сүрткөнгө биз жумуртка сарысын эмес, ушундай 2 кашык сметана жана 1 кашык сууну кошуп жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин 1 чайный ложканын учунда ушундай соданы кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Нанды жасоодо эң алгач ушундай астына пергамент кагазды төшөп, андан кийин нанды жасаганды баштайбыз. Мен видеодо кандай жасасам, сиздер дагы ошондой жасаганга аракет кылыңыздар.
Нанды жасап бүткөндөн кийин 180 градуста 25 мүнөттө бышырып алабыз. Андан кийин кийинки нанды жасаганды уланта беребиз. Ушундай кылып эки нанды биргеликте жасаңыздар. Антпесе бирин чоң, бирин кичинекей кылып алышыңыздар мүмкүн. Эгерде менин каналыма жаңыдан келген көрүүчү болсоңуз, анда каналыма катталып, лайктан басып, коңгурочону басканды унутпаңыздар. Сиздер менен чогуу ушундай жумшак жана дасторкондун көркүн ачкан пирамида нанын жасап алдык. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Кийинки берүүбүздө мындан дагы пайдалуу рецепттер болот. Ошол себептүү каналымдан алыстабаңыздар.